Ички иштер министрлиги жалган маалыматты тараткан жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартыла тургандыгын эскертет. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, кечээ WhatsApp тиркемеси аркылуу аудио билдирүү тарап, анда түнкү убакта учактар менен дары чачып, андан балдар ооруй тургандыгы айтылган. Бул багытта Ички иштер министрлиги тиешелүү ыкчам иш-аракеттерди жүргүзүүдө. Ийим кылмыш жасагандыгы жөнүндөгү жалган маалымат тараткандар Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 344-беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартыла тургандыгын эскертет. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактар жана интернет аркылуу кылмыш жасагандыгы жөнүндө жалган маалыматтарды таратпоого чакырат. Ушундай фактылар боюнча ички иштер органдарына 102 кызматы аркылуу маалымдасаңыздар болот, деп айтылат ИИМдин билдирүүсүндө. Москвада террордук чабуул жасаган деп айыпталган кыргызстандык кармалды. Москвада Магнитогорск шаарындагы үйдү жардырган деп шектелген Кыргызстандын жашоочусу Хуснидин Зайнабидинов кармалды. Бул тууралуу База Telegram каналы билдирет. Маалыматка караганда Зайнабидиновду мекенине депортациялоого ниеттенишүүдө. Атайын кызмат Зайнабидиновду 2019-жылы январда кармап, ал террордук чабуулга катыштыгы бар деп шектелген. Зайнабидинов 7 ай камакта отурган. Ал дагы 6 ай Челябинск облусундагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу жайда өткөрүп, ошол жерден өз мекенине депортация боло турганы чечилди. Бирок адам укуктарынын Европа соту Зайнабидиновду Кыргызстанга чыгарылышына тыюу салган. Кийинчерээк Зайнабидинов сурак учурунда үйдү жардырып жибергендерди табууну талап кылып, электр тогу менен кыйноого алынганын айткан. Ал тергөө изоляторунда кыйноого алгандарды жоопко тартууга аракет кылган. Ал качкын макамын алуу үчүн документтерин чогулткан. Бирок баш калаада аны кармап кетишкен. Эми аны кайрадан депортациялоону карап жатышат.